кооптуу кырдаал жаратпай, анан кечинде чыкканда могу күрүшүтүлү гүрүлөө аябай катуу чыгып атыр. Жана больницанын жанынан өтүп атыңар, дарыланып жаткан элдер бар да, ошолорго тынчтыгын бузуп атыңар. Талас шаарынын тургуну болуп, милиция кызматкерлерине түшүндүрүү иштери жүргүздү. Рахмат, мындан кийин эрежелерди бузбайбыз. Эрежени так сактап, тротуар менен жүрөбүз, Кудай буйрса. Талас областык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөт кызматы взводу тарабынан азыркы учурда Талас шаарынын аймагында жолдорду оңдоо иштерине байланыштуу, жол чырактарынын баары иштебегенине байланыштуу жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эң биринчи бул жарандардын коопсуздугу, жолдо өтүүдө биринчи жолдо жөө жүрүү эрежесин так сактоо, өздөрүнүн өмүрүнө сак болууну чакырып атабыз. Ошондой эле ошо Талас шаарынын аймагында азыр күн жылыгына байланыштуу жолдордо велосипед ээп жүргөн жарандарга, самокат ээп жүргөн адамдарга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени алар жолдо эң биринчи самокат ээп жүргөндө өзүнүн коопсуздугун ойлош керек. Автотранспорт жүргөн жолго чыкпай, өзүнүн белгиленген аймагында тепкенге гана уруксат берип атабыз. Ошондой эле желмаян айдаган жарандарга дагы өзүнүн коопсуздук эрежелерин сактап, каска кийип жүрүүсүн талап кылуудабыз.